Ош шаарындагы номер 11 Валентина Владимировна Терешкова атындагы мектеп-интернатынын 9-классында окуучусу Сатарбай Жакын. Физика сабагы. Тема: линзалар жана линза аркылуу нурдун өтүү жолдору. Сабактын максаты: линзалар жана алардын түрлөрү, линзанын аткарган негизги милдеттери, линзанын турмуш тиричиликте колдонулушу. Линза бул эки сфералык бет менен чектелген тунук нерсе. Заты: айнек, кремний, германий, кварц, флюорит, фторду литий, иону цезий жана ушул сыяктуу заттардан түзүлөт. Бул сүрөттөгү көрүнүштөр бул ошол линзага кошулуучу заттар. Жана линза эки түргө бөлүнөт. Булар томпок линза жана иймек линза болуп бөлүнөт. Алар бул жерде көрүп тургандай O1, O2, O болуп белгиленип турат жана бул жерде O1 менен O2 линзанын оптикалык огу жана O линзанын оптикалык борбору болуп саналат. Жана томпок же иймек линзанын беттери ар кандай формадагы сфералык беттерден турат. Томпок линза жана чогултуучу линза боюнча айта кетсек, бул жерде бул ортоңку бөлүгү эки четине караганда калың линзанын томпок линза деп атайбыз. Жана чогултуучу линза деп аталган себеби эмнеде? Линзанын нурлар өткөндөн кийин нурлар сынып, кайсы бир чекиттерден алар кесилишет жана ошол жерден кесимдин сүрөттөрү пайда болот. Ошондуктан бул линзаны чогултуучу линза деп да атап коебуз. Жана иймек линза деген эмне? Жана чачыратуучу линза деп да атап койгон себеби эмнеде? Ортоңку бөлүгүндө караганда эки чети калың линза иймек линза деп аталат. Жана бул чачыратуучу линза деп аталып калган себеби иймек линзада нурлар өткөндөн кийин туш тарапка көздөй чачыргандыктан ал чачыратуучу линза деп аталат. Жана бул адамзаттын күндөлүк турмушунда, техникада ар кандай оптикалык куралдар кеңири колдонулат. Аларды эң жөнөкөй бул жерде лупа, айнек, фотоаппарат, дүрбү, микроскоп, телескоп жана проекциялоочу аппараттарды кошууга болот. Аталган куралдардын негизги бөлүгү линзалардан түзүлөт.